Мен элдер менен учурашып аткан убакта мындай странный звук уктум да, заборусунда мындай бир на скорости как будто машина едет да. Анан мен карап турдум да, бул эмне болду экен депчи. Может быть, гонка жарышып аткандар өтүп кетеби деп. Нет, воротанын жанына келип мындай конкретно остановка кылды. Я уже чувствовал да, что-то есть. Аңгычакты болбой жана гражданский балдар постто турат эле. Нападение деп кыйкырды. Анан нападение деп кыйкырганда эле менин өзүмдүн милдетим, эң биринчи милдетим эвакуация. Объект государственной охраны эвакуация кылыш. Мен өзүмдүн милдетимди так аткарып, эвакуация кылганга аракет кылып, өзүмдүн койгон максатыма жеттим. Бир да тал чачын түшүргөн жокмун. Үйдүн ичине киргиздик дагы, эшиктерди жаптым. Вот моп, лестницадагы эшиктерди көрүп атасыңар, решетка. Эшиктерди жаап кирип туруп, анан Алмаз Арсенович бияка келди. Алмаз Арсенович өзүнүн комнатасына кирип кетти бияка. Мен ал убакта кайра ушул жерге келдим. Эшикте кандай жагдай болуп атат экенин көрүш үчүн да. Мен ушул жерде мына ушундай туруп алып көрдүм. О, не стал да открывать вот эту штору. Мен дагы өзүмдүн коопсуздугуман корктум. Может быть, эште снайпер. Может, мен эште кимдер нападение кылып атканын билген жокмун буга чейин. Тетиги боз үй туштарда бир оружие менен аткылап атышты да. Мында боз болуп эле көрүндү да, мында камуфлированный форма көрүнгөн жок мага. Боз болуп эле көрүндү. Мен ылдый жакты караганга аракет кылдым. Ылдый жакты карасам эч ким көрүнбөйт. Көрсө эч жагы эле келип элдерди кубалап, могу дубалдын түптөрүнө уже туруп алыштыр. Круговая оборона держали. Анан мен ушул жерде мына могу стол бар эле. Могу стол бар эле. Мындайраак коюп алып, ушул жерде отурдум. Мындайраак коюп алып, ушул жерде действияларын карап отурдум. Эч тыптынч болду. Эшикте тыптынч, ушундай тыптынч. Анан бир убакта эле алдыңдан мындай звуктар чыга баштады. Баягы эшикти кесип аткан, талкалап аткан звуктар чыга баштады да. Мен ушул жерде отурдум. Где-то бир калп айтпасам 35-40 мүнөт отурдук ушул жерде. Пока алар эшиктерди талкалап, ылдый жакта баягы неменин баарын кесип атышты. Аңгычакты Алмаз Арсенович чыккан жок. Эч жерге чыккан жок. Анан мен бияка келдим. Бул жагында эмне болуп атыптыр көрөйүн деп. Эшик бек, эч ким жок. Алмаз Арсенович экөөбүз элек. Мен бул жака келип, биякты караганга аракет кылдым. Бияктан өзүңөр көрүп атасыңар, эчтеке көрүнбөйт. Эчтеке көрүнбөйт. Бул мону менен карадым да мына. Муну менен то же самое. Биякта эч ким жок болду. Баары көрсө круговая оборона. Үйдү алып алган экен да. Бияктан да көрө алган жокмун, эчте кимдер бар экен. Андан кайра келдим. Кайра келип, уже бир 35-40 мүнөт өтүп калган эле. Бул жерге келсем эле, бул жактан үн чыкты. Балам, чыкпа. Анан мен бияка келсем, мен жаныма келбе деди. Мен жаныма келбе деди. Азыр атып салат деди. Анан эмнеге атып салат деп, тияктагы жанагы эшикти ача албай аткандар ушундай эми ооз калгыч сөздөр менен сөгүнүп атышты да. Мындай переговор эч кандай жүргөн жок. Биз спецназбыз, биз Альфаданбыз, же болбосо МВДданбыз деген эч кандай сөз болгон жок. Биякта переговор жүргөн жок, такыр жүргөн жок. Эскертүү да болгон жок. Сөгүнүп сагынып атышты. Азыр түшсөңөр айрабыз, анан тигинтебиз, эми эркектердин сөздөрү бар го, ооз калгыч сөздөр менен сөгүп атышты. Алмаз Арсенович отурду бул жерде. Балдарым, силер балдарымсыңар. Мен силердин кан төгүлүшүн каалабайм. Чыкпагыла эшиңер, эшикти ачканга аракет кылбагыла деп атты да. Мен ушул жерде турдум, мен болбой эле бияка чыгайын десем, мыякта бирөө жүрөт деп туруп, могул жерге бир выстрел болду. Көрүп атасыңар мына бул жерде. Тетиги жерден выстрел болду, молларга. Могул жерден немелер түштү, тамдар. Мен ойлодум, ылдый жакта да атышып аткан эле да. Аябай ызычуу эле да биякта, баягы оружиянын үнүн определять этиш кыйын болчу биякта. Мен ойлодум, огнестрел менен атып атат го депчи. Бул жерге түшкөндө эле мен кайра бияка укрытияга болдум. Анан бир убакта эле мен кайра келип, мояк ортодо отурдум, ордума. Ушул диванда отурдум. Отурсам эле тиги Алмаз Арсенович отур, тыптынч да ылдый жак. Тигилер ылдый жакта бир дарылдатып, бирде менен аракет кылып атышты да, бирде менен ачканга аракет кылып атышты, ылдый жак ызычуу болуп атты. Баягы сөгүнүп сагынгандар дагы эле турушту. Анан бир убакта тиги жерден неме жарылды. Бир нерсе жарылды. Анан эмне болуп кетти деп карасам, уже элдер келип атыптыр. Элдер келип, тиги жерге чейин воротанын ишин жаап алыптыр, решетка ворота турбайбы? Анан ар жактан өрттөп, бул үй өрттөнүп баштады, тиги өрттөнүп баштады, тигиндене чыгып, мындайына чыгып, где-то бир максимум бир 5-10 мүнөткө жакын аралыктын ичинде эле
буларды сүрүп чыгарып салышты окшойт. Сүрүп чыгарып салышты. Анан элдер келгенде, элдер ушакка келгенде мен ол жерден ачтым ба, тааныган балдар болсо кыйкырайын депчи. Мындай ачуугандырып алдырбагыла деп кыйкырайын деп ушундай карасам, мына могул жерде азыр өзүңөр деле көрөсүңөр мына. Могул жерде. Ушул жерге урдум аны таш менен. Анан эле бат эле ылдый жагы тынч эле болуп калды. Талкаланып баштады, айнектер талкаланып, эшиктер талкаланып баштады. Анан ушул жерге карасам, мен могул жерге келсем, акырын келип карап коеюн деп келсем, уже гражданскийлер чыгып алыптыр. Гражданскийлер чыгып алган экен, тетиги лестницанын ар жагынан. Гражданскийлер чыгып алып, эшикти ач деп мага кыйкырып башташты. Ач эшикти деп. Анан мен ушул жерге келдим. Ушул жерге келсем, бул жерде Кундуз Жолдубаева да келген. Кундуз Жолдубаева да келген экен. Анан артында дагы көп элдер бар болчу. Эшикти ач, Алмаз Шаршенович эмне болду? Анан мен айттым, Алмаз Шаршеновичтин абалы жакшы баары. Эч нерсе болгон жок. Алмаз Шаршенович биякта, эч ким эч жакка алып кеткен жок. Алып кетип калган жокпу, тигиби деп кыйкырып баштады. Эшикти ач эле, ач депчи. Анан мен сурандым, Алмаз Шаршеновичтин коопсуздугу үчүн эшикти ача албайм, кечирип коюңуздар. Алардын баягы жинине тийиш да мүмкүн эмес эле да. Эшик талкаласа, талкалап деле киришмек аларчы. Анан эмне үчүн коопсуздугун карап атасың, биз защита этип келип атпайбызбы деген сөздөр айтылды. Мен айттым, силердин араңарда наемный убийцалар бар, каяктан билем мен. Десем эле бул жерден Кундузга окшогондор бар, тааныгандар, туура айтат болуп, туура айтат, давай жигиттер, деп сүйүнүп алып туруп ылдый түшүп кетишти. А биз пока бул эшикти ачкан жокпуз. Анан дагы элдер келди. Дагы элдер келип туруп, ишенбей коюшту да. Анан Алмаз Шаршенович өзү келди, бул жерге келип. Өзү келип ушундай көрүндү. Көрүнгөндөн кийин анан тигилер кетти. Ылдый түшүп кетишти, кыйкырып өкүрүпчү. Анан Алмаз Шаршенович өзүнө кирди. Алмаз Шаршенович бияка өзүнө киргизип коюп, анан мен бул жерде тиги турган балдар менен сүйлөшүп аттым. Анан бир убакта бир бала келип, чуркап келип суранып калды. Канат байке, ылдый түшпөсөңүз болбой калды. Ылдый жакта спецнастын балдарын өлтүрүп коюшат азыр. Эч кимди укпайт атат, эч ким. Ылдый түшпөсөңүз болбой калды деп. Анан мен бул жерден түшкөнгө аракет кылдым. Биринчи бул эшикти ачтык, коопсуздук үчүн. Бул эшикти ачтым, тиги эшикти ачтым, жана Оңгоев деген, Берикбаев дегендерди киргиздим. Оңгоев, Берикбаев деген балдар бар. Оңгоев дегенди киргиздим, Бакыт деген бала. Ал Алмаз Шаршеновичтин баласын кайтарган бала да. Ошол мага жардамдашып сүйлөшүп келген бала. Ал биякта болгон эмес, ал ылдый жакта через кухня бир жерден чыгып кеткен окшойт да. Анан аны чакырдым дагы, мен бияктан бекиттирдим, давай кир. Мына бекитип тур. Өзүм түштүм. Анан бияк түшкөндөн биякты да бекитишти. Анан өзүлөрү анан бияка пост назначили гражданскийлерден, эч кимди өткөзбөгөнгө. Анан мен түштүм бияка. Мен ушул жерге түшкөндө, бул жерде гражданскийлер көп экен. Анан бул жерден мага асылышты. Вот Эзгоонун баласы ушул информациянын баарын берип аткан тигилерге, муну заранее бияка айткан эмес, ушунун күнөөсү деп гражданскийлер мага асылды бул жерден. Анан бул жерде мени тааныган балдар, жанагы биякта дежурт этип аткан, баягыдан бери дежурт этип аткан балдар, жок, бул деген Алмаз Шаршеновичтин охранасы деп мени коргоп, анан ушул жерге алып келишти мени. Бул жерде кишилер аябай көп эле, агрессивный. Бул жерде да эшикти тосуп турушкан экен. Бияка кирсем, ушул жерде раненыйлар жатыптыр. Тетиги жерден баштапчы, могу эшиктин тушунан баштап. Раненыйлар жаткан экен. Бул жерде баягы кайдыгер карабаган адамдар бар экен, аларга да рахмат. Ушул жерде мындай тозгонго аракет кылышыптыр да. Эштен чуулуп, биякта спецназ бар экен, сабайбыз, анан тигинтебиз, мынтебиз деп кирип аткандар аябай көп эле да, кыйкырып өкүрүп. Анан ушул жерде мен коргогонго аракет кылып, баарын түртүп, коргоп, өзүнчө раненыйлар өзүнчө алып, тяжелыйларды четке жаткызып, өзү баса ала турган, кыймылдай ала тургандарын бияка киргизгенге аракет кылдык. Спецназдын балдары, мен азыр точный количествосын эсимде жок азыр. Ушул жерге киргизгенге аракет кылдык, киргиздик. Бул жерде жанагы аябай тяжелый раненилерине первый помощь көргөздүк. Биринчиден баягы обзор бир аз элдерди арткараак түртүп, кененирээк дем алсын деп. Анан бул жерге неме койдук? Отцепление койдум. 2 катардан турган бир 20 бала отцепление, чтоб эч кимди өткөзбөсүн. Спецназдын балдарынын коопсуздугун кароо үчүн. Мен буларды Альфанын спецназ экенин ушул жерге келгенде көрүп таанадым. Альфанын спецназы экен. Ага чейин Альфанын спецназыбы же МВДнын спецназыбы, может быть, наемникпи, мен билген эмесмин. Нормальный представители органов государственной власти келип, алар өзүлөрүн тааныштырат биринчи. Эскертүү берет. Анткен болсо, башкача кеп болмок да. Булар мындай бир
террористти захват кыла тургандай эле киришти. Бияктан дагы ушундай грубый отношение, жана мен айткандай озгалык сөздөр менен эле сүйлөп атышты. Эч кандай мен алардын альфа экенин же собур экенин мен билген жокмун. Көргөн да жокмун эч кимисин. Бул жерден келип тааныдым. Анткени мен альфада мурун чогуу иштеген балдарым бар эле. Алар да жаткан экен. Аларды таанып, анан защитага ала баштадык. Защитага алып баштасам, мага да недовольныйлар көбөйдү. Мына бул өзүнүн балдарына болушуп атат азыр. Тиги бу, муну да кошо чыгарыш керек, муну да кошо уруш керек деген сөздөр болот. Бирок жанагы жаш балдарга рахмат, жана Айкөл Алатоонун балдарынан келип тааныйт эле мени. Бул жок, антпек эле, бул деген азыр ушакта угуш керек, Алмаз Шаршеевичтен түштү. Тиги бу дегенде эле мен Алмаз Шаршеевичтин атынан уш жерден сүйлөдүм. Алмаз Шаршеевич суранды, ачуугандуулукка алдырбагыла, эчтекени превышать айтпегиле деп Алмаз Шаршеевичтин атынан сүйлөсөм эле басылып калышты дагы, мени угуп калышты, кадимкидей управлять этип калышты. Анан бул жерден сүрүп чыгардык толпаны. Бул жерде только охрана калды, Кундуз Жолдубаева калды. Эшикти өзү мындай могу эки эшик жаап алып, эшикти жаап алып, биринчи ушу Кундуз Жолдубаева турду. Анан биягында жанагындай эки катар охрана турду. Бул из гражданских да. Анан ылдый жакта дагы спецназдар бар, ылдый жакка тезирээк түшүңүз деди. Анан ылдый жакка кеттим мен. Ылдый жакка келдим. Ылдый жакка келсем ушул жер толпа экен киши. Бул жерге кирсем, бул жерде да спецназдар бар экен. Ушул жерде спецназдар бар экен. Биякта дагы бар экен. Буларды дагы сабап ачкан экен. Бирок мен кирген убакта баягы именно мен бирөө менен таяк менен чаап атканын, бычак менен сайып атканын же атып атканын бияктан оружие көргөн жокмун. Мен кирген убакта уже баары бираз успокоились да. Мына жулунуп аткандар бар экен, сабайбыз деп. Бирок мына тозуп аткан элдер бар экен. Мен кирип торсам бияктан Алмаз Шаршеевичтин атынан сүйлөдүм. Ушундай ачуугандуулукка алдырбагыла деп суранып атат. Десем бияктан да угушту. Эчтен келаткандар токтотуш керек болду. Анан мен ушундай чыктым бул жерден. Ушундай чыгып, биякта журналисттер да жүргөн эле, мен чыгып атканда. Мен ушул жерге чыгып, ушул жерге туруп алып, анан уже үнүм чыкпай калыптыр, кыйкырып атыпчы. Ушул жерге туруп элдер толтура эле, могу жулунуп аткандар. Анан, туугандар, мен Алмаз Шаршеевичтин атынан чыктым. Алмаз Шаршеевич жив, здоров, бир да тал чашы түшкөн жок, акыбалы жакшы баары. Алмаз Шаршеевичтин өтүнүчү бар силерге. Ачуугандуулукка алдырбагыла, провокацияга алдырбагыла, баарыңар биримдикке болгула, бириңерди бириңер уккула деген насаттарын айттым. Алмаз Шаршеевичтин атынан айтсам, бияктар кыйкырып сүйүнүштү да. Сүйүнүп, уже начали мне слушать да. Анан менин кийинки задачам, анан ушул жерден бир мындай азыр мен имитация кылып көргөзүп берейин. Автомат Калашников үлгүсүндөгү оружиянын бирөө мындай кармап алган экен. Анын бетинде платок бар болчу. Здоровый бала да. Платок бар болчу. Ушундай кармап алган экен. Мен ушундай түшүндүм, бул баягы эч кимге бербейин, муну жулдурбейин, бирөөнү атып салбасын деген максатта кармап жүргөн окшойт да. Эгер атып салам деп жүрсө, ушундай кармайт эле да. Анан мен муну биринчи сурасам, баягы обращение кылардан биринчи сурасам, бербей койгон элем мага. Мени да ойлогон окшойт бир. Мээси эдим эмес депчи. Анан мен обращение кылгандан кийин элдер угуп баштаганда мага сразу эле берди. Каршылык көргөзгөн жок. Мен анын оружиясын алдым. Ушундай бассам мага да бирөө келип оружие берди. Эки оружияны алдым. Эки оружияны жанагы 3-этажга алып барып өткөзүп бердим. 3-этажга алып барып өткөзүп бердим. Давай бияка сактайлы оружиялар, безопасно бияк деп. Анан бияка кирдим сразу эле кайра. Начал аябай жана тяжелый раненыйларды эвакуация кылганга. Эвакуация кылган бул аябай чоң мындай мен үчүн мындай оор решение болду да. Потому что эште агрессивныйлар аябай көп эле. Азыр чыгарган туурабы, туура эмеспи? Азыр булар без сознания жатат. Дагы өлтүрүп алсак эмне болот деген. Бул жерде кармаганда эле аларга бес толк эле да. Бул жерден эле жогото алышыбыз мүмкүн болчу. Эште элдер неуправляемый болчу. Чынын айтсам, неуправляемый. Мен өзүмдү чыгып тааныштырып, мына Алмаз Шаршеевичтин атынан дегенден кийин мени начали они слушать мени. Уга башташты да. Уга башташты. Мен давайте турбагыла жигиттер деп, могул жерде бир мындай болгон кичинекей килемчелер толтура эле, бар эле. Килемчелер салып, тяжелый раненыйларды салып туруп, аны чыгара баштадык. Жанагы өзүлөрүнүн контролдо билген балдардын баарын сүйлөшүп, коридор создавать эттик. Аларга да инструктаж коюлду, чтоб мындай кол жетпегендей болсун. Көтөрүп баратканда эме кол жетпегендей болсун. Бирден сайып бесин, ушундай расстоянияда алгыла. Бул көтөрүп бараткан раненый болсо бир 1 метр мындай алгыла. 1 метр ушундай эч кимди өткөзбөй, давай ушундай чыгалы. Эвакуацияны биз тетиги теректер жыгылган жерлерди баары көргөн.
ошол теректер жыгылган жерге чейин эвакуация кылып атышты. Мен бул жерден алыс кете алган жокмун. Анан начал жанагы башкаларын чыгарганга, мындай өзү баса ала тургандарын чыгарганга начал экөөнү чыгарып баратканда эле уже элдер мага жабылды. Сен эмнеге мунун баарын чыгарып атасың? Азыр тигилериң чыгып кете элек. Азыр ошолордун баарын азыр бир жолу бирдеме кылабыз деп мага баягы не да ойсо көргөзө баштады. Анан эмне кылабыз? Азыр баары неметсе жанып салабыз деди да, короче. Буларды чыгара албайсың деди да. Азыр тетиги раненыйларын карай алып келебиз азыр. Деп ушундай угрожать эте башташты. Анан менин ар жака мындай чече ала турган немем калган жок да, мүмкүнчүлүгүм калган жок баарын чыгарганга. Соолорунан бир 2-3 чыгарганга үлгүрдүк. Аларды дагы коргоп чыга алганга үлгүрдүк. Анан жанагы 6 чыгара албай калдык. Телекке каршы чыгара албай калдык. Анан мен Алмаш Арсеновичке бардым. Ар үйдө баралы. Экинчи этажда тоже самое. Экинчи этаждагы раненыйларды чыгардык. Баарын калгандарын жана 6 экинчи этажга койдук, безопасный место. Анан мен Алмаш Арсеновичке жөнөдүм. Бияка кирсем, Алмаш Арсенович менден эчте болгон ошол убактагы акыбалды сурады да. Эчте эмне болуп атат. А мен Алмаш Арсеновичке ушундай сиздин атыңыздан сүйлөдүм, элдер укту. Раненыйларды неме кылдык, эвакуация кылып чыгардык, оружияларды алып атабыз азыр. Оружияларды ушака тизип атканбыз. Десем, Алмаш Арсенович суранды, жанагы калган балдардын баарын бирин калтырбай чыгарып алам деди. Бирин калтырбай чыгар. Анан мен айттым, азыр чыгарганга мүмкүнчүлүк жок, Алмаш Арсенович. Потому что алар азыр аябай кооптуу болуп атат. Бир аз тынчыгандан кийин чыгарбасак же кандай кылабыз билбей атам азыр. Тияка барып балдарга суу пуусун кийиртип, жанагы калган балдарга. Алар эч кандай заложник болгон эмес. Заложник эч кимди үндөгөн эмес. Мага Фарид байке ушундай чыйпылдап келип атты. Канат надо вывести депчи, буларды чыгарыш керек. Эртең биздин мойнубузга заложникте билет булар. Заложниктен шылтоо болот. Буларды чыгарыш керек. Азыр кайра кирип бирөө өлтүрүп салса эмне кылабыз? Анан Алмаш Фарид Ниязов болуп аракет кылдык, бирок колубуздан келген жок. Чынын айтсам келген жок. Эл ушундай агрессивный эле. Анан бизге эртең күнгө мүмкүнчүлүк болду. Эртең менен баары баягы шалдырап тиги болуп атканда акырын чыгарыбыз деген ой болду. Мен эртең менен Алмаш Арсеновичти бияка чыгып эл менен кезишкенин билесиңер. Ошол убакта кулагына шыбырап айткам, Алмаш Арсенович, элден уруксат сурап бериңиз, жана 6 баланы чыгарыш керек. Десем, Алмаш Арсенович ошондо сураган. Элдин баары сиз кандай айтсаңыз, ошондой болот деп жооп беришкен. Анан мен ошондо эле сразу Асель Кодырановага чалдым. Асель Кодырановага чалып, Аселе же ушундай бияктагы спецназдар чыгарыш керек. МВДга чаласызбы же ГКМга чаласызбы, бияка бир скорый помощь, бир представителин жиберсин. Биз бул жактан жанагы балдардын коопсуздугун ойлоп атабыз. Машинанын ичине чейин киргизип, баарын жүктөп, оружияларын баарын өткөзүп берелик. Чтоб кайра оружие элдин колуна өтүп кетпесин деген вопрос менен кайрылдым, суроо менен кайрылдым. Анан бир аз өтпөй эле Асель Союзбековна чалды мага. Кетти, машина тозуп ал деп. Машинени күттүк. Мен ал убакта кайра кирип спецнасын балдары менен ошолордун жанында отуруп сүйлөштүм мен. Жана экинчи этажда ошолордун жанында отуруп Асель Союзбеков менен сүйлөшүп, мына азыр Кудай буйрса машина келет, чыдагыла жигиттер. Азыр чыгарабыз. Анан машина келген жок. Ошону менен кайра 2-3 жолу чалдык, келген жок. Анан бир убакта саат 2-лерде Асель Союзбековна чалды, тиги кой таштан өтө албайаттыр, ошол жакта эл өткөзбөй аттыр. Мен аяка да киши жибердим. Аяка эч кандай скорый келген эмес. Эч кандай представитель келген эмес. Ошо эвакуация кылалы деп, любой машина тапкыла дедим. Тетиги теректин ар жагына ошока чыгарабыз деп. Балдарды чогултуп, коридор создавать эткиле. Жанагындай расстояние, эч ким чыкпасын. Провокаторлор болсо давайте задерживайте бүт баарын деп өзүм алдына түшүп алып балдардын. Андан мурун Алмаш Арсеновичтин кийимдерин алып чыгып кийгизип, ар бир балага көрдүңөр, баарын гражданский кийгиздим. Анан эч кимге тийгиздирбей барып целость сохранность машинеге отургуздук. Машинеге отургузуп ар көздөй салып жиберип, анан кайра келдим бияка.